Кандайсыздар, урматтуу окуучуларым? Бүгүнкү сабакта бул эмне, тиги эмне деп өткөндө окуган теманы бир аз үстүртөн кайталап өтөбүз дагы. Анан кийинки темага өтөбүз. Баса менин сиз менен кантип байланышам, кантип сизге жазам деп жаткандар, ушул видеонун ылдыйына түшсөңөр, ошол жерде ссылка турат, ошол жерге бассаңар эле түз эле инстаграмма өтүп барасыңар. Анда эмесе баштадык. Бул эмне дегенде иго моеё, мошимника деген вариантын үйрөттүм, бирок ал жашоодо көп деле колдонулбайт. Ошондуктан анын бар экенин билип эле коюңуздар, бирок аны менен сүйлөп деле кереги жок. Биринчи суроо иго моеё. Кайталайбыз. Бул эмне? Иго 책이에요. Иго деген бул деп үйрөткөнүнө и өзү жалгыз эле турса бул иго, именно бул нерсе. Бул нерсе эмне? Бирок биз кыргызча нерсени айтпайбыз. Бул эмне? Бул китеп. Тетиги эмне? Тетиги мектеп, 학교예요. Аябай көңүл бөлүп карайбыз. Пачым бар болсо и예요, пачым жок болсо и예요. 저거 꽃이에요. Ушул жерде мен сиздерге маанилүү грамматиканы айтып өтүп кетким келет. Пачимде ч турат, Кот бул өзү т деп окулат. Пачимде турса, пачимдер сабагынан өткөнбүз. Кот бул гүл. Кээ бир с тамгалардагы пачимде т болуп окулат, билесиңер. Бирок пачимден кийин любой үндүү тамга келсе, а, о, ы келсе, бул үндүү тамга бул пачимди үстүгө алып чыгып кетет. Ошон үчүн т болуп окулбай, ж боюнча эле оригинал мурун кандай болсо эле, ошол бойдон эле окулуп калат. Коч иеё болуп калат да. Көрдүңүздөрбү? Ч үстүгө чыгып кетти. Жазганда мындай жазбайбыз. Окуганда гана ошондой болот. Кот иеё деп окусак туура эмес. Коч иеё десек да туура эмес. Кочиеё. Макулбу? Бул бардык тамгаларга байланыштуу. Бул жерде дагы чек иеё деп отдельно кошуп окубайбыз. Сураны чегиеё. Мына к тамга пачым үстүгө чыгып кетет. Анткени үндүү тамга жол ачып койду да. Бул астында турат да. Үндүү тамга жумшак болгон үчүн жол ачып койду дагы үстүнө чыгып кетти. Бул жерде хаккё дегенде к үстүнө чыгып жумшара албайт. Эмнеге? К тамгасы каттуу тамга да, үстүгө жол бербейт. Хаккё деди, хакгё деген жокпуз, хаккё. Бул бардык сөздөргө тиешелүү. Так, ал гүл дедик. Кийинки сөз кыго моя, яны үйрөткөн менен сылык эмес формасы досторубуздун арасында тең туштарга, өзүбүздүн кичинекейлерге. Кыго моя, тетиги эмне? Кыго деген тетиги. Кыго 선물이야, тетиги белек. Ушул жерде жөн эле кыго 선물 деп койсок эле, мисалы үчүн ал белек дейин да. Ал белек болду. Кыргыз тилинде ушул менен эле бүттү. Бирок корей тилинде сөзсүз, мен дайыма эле айтып келем, ияны сөзсүз улайлы. Ия же иеёну сөзсүз улайбыз. Макулбу? 그거 선물이야. ал белек. 저거 우리 집이야. тетиги биздин үйүбүз. 저거 우리 집이에요. десеңер дагы болот. Эми адам. 이 사람 누구예요? Бул киши ким? Биз кыргызча бул ким эле деп сурайбыз. Ушул жерде биз киши деп отурбайбыз, Көзүбүзгө эле көрүнүп турат да, бул ким? Адам экени көрүнүп турат. Бирок корей тилинде именно адам дегенди кошуш керек. 이 사람 누구예요? Бул ким? 이 사람은 грамматикасы мен силерге кийин үйрөтөмүн, азыр жазып бериңиздер. 친구예요. 친구예요. Бул менин досум. Бул досум десе деле болот. Эми өткөн сабакта үйрөткөнмүн, корей тилинде сылык түрүндөгү сөздөр статусуна карата сүйлөгөн аябай маанилүү дегенмин. Сарам деп колдонсо бул аябай орой болуп калат, анткени бул сылык түрүндөгү маани эмес. Ушул сарам деген сөздүн сылык мааниси бун. Мына б, у, н, бун. Демек, өзүңөрдүн жашыңардан улуу кишини тааныштырып атсаңар, мугалимби, чоң ата, ата эне, эжей, өзүңөрдүн улууларга дайыма сыйлуу адамдарга бун деп колдонобуз эми.
이분은 우리 선생님이에요. Sizin özünüzün ağayınız же эжекейиңиз болсо, бул киши биздин агайыбыз же эжекейибиз. 선생님 аялга эркекке да кетип берет. Бул киши биздин эжекейибиз. Ибун 사람ды койбойбуз эми. Макулбу? Мисал үчүн, 이분은 사장님이에요. Бул киши жетекчи. 사장님 бир ишкананын жетекчиси. Бизче айтканда босс деп коебуз. 저분은 тетиги киши жетекчи. 사장님이에요. 그분은 тиги киши тетиги болсо, бул тиги киши 우리 부모님이에요. биздин ата энебиз. Менин ата энем деп которсоңуздар деле болот. Өткөн сабакта айтканмын. Биздин корей тилинде жалпы бир тууган, мекен, ата эне деген нерселерге ури деп айтат дегенне. Ури 부모님이에요. Бул менин, алар менин ата энем. Эми мен сиздерге улут жөнүндө айтканды үйрөтөм. Бул корей тилинде аябай оңой. Мисал үчүн, сарам деген адам деп үйрөттүм. Сарам адам. Ошонун эле алдына улут деген сөздү коюп койсо, ошол жактакмын же ошол жактанмын болуп калат. Чонун, чо деген мен, нынды кийин үйрөтөм. Чо улууларга сылык түрүндөгү мааниси. Киры, киже, кыргыз, сарам иеё, адам. Мен кыргызмын. Эгер сиз Кореяга барып калдыңыз, анан тааныштырып атасыз. Чонун киргиз сарам иеё, мен кыргызмын. Ушунун ордуна эгерде, мисал үчүн, казак сарам десе, казак. Чонун казак 사람이에요 деп тааныштырат да. Же менин досум орус десеңиз, че деген менин дегенди билдирет. Че же ури биздин досубуз, же менин досум десеңиз болот. Ури 친구. 우리 친구는 misal үчүн 러시아 사람이에요. 제 한국 사람. менин досум корей десеңиз, 한국 사람. Кореец, 한국 사람. Ким дегенди сураш үчүн не дейт элек? 누구. 누구 деген өз жалгыз эле турса, ким. 누구. Бирок корей тилинде жөн эле жалгыз 누구 деп койбойбуз. 누구예요. 누구예요. Ким. Мисал үчүн, 우리 биздин, жазып атам. 할머니예요. менин чоң энем, чоң апам. менин чоң энем же чоң апам. Ал эми кайсыл жакты, каяктыксың, кайсы өлкөлүксүң деп сураганда, оны деген кайсы, нара өлкө, сарам адам. Оны нара сарам ие요, кайсыл жактансың. Оны нара сарам ие요 десе, ушул жерде чонун киргичи сарам ие요, казак сарам ие요, же досуң кайсыл жактык десе, 친구는, мына жерге 친구는 어느 사람이에요? досуң кайсыл жактык? 제 친구는, 제 менин досум 한국 사람이에요. менин досум кореец деген болуп калат. Мына мен жогоруда айткандай, алдына улуттун атын коюп эле сарам десек, ошол улуттагы адам боло берет. Мисал үчүн кыргыз тилинде биз жөн эле Кыргызстан, Кыргызстан болсо, кыргызмын десек, киргичи сарам. Орусча бир аз айырмасы болот. Кореянка десек, 한국 사람, биз корейец эле дей беребиз. Кореянка десе, 한국 사람.
Сарамды айттым. Ысылык эмес түргө кирет. Эгерде сизден улуу адам жөнүндө айтып атсаңыз, мисалы үчүн менин мугалимим кыргыз десеңиз, 선생님이 киргизчи бун деп айтасыңар. Менин мугалимим кореец десеңер, 선생님이 우리 선생님은 한국 분이에요 деп айтасыңар. 우리 선생님은 러시아 분이에요 деп айтасыңар. же 우리 사장님 биздин жетекчибиз казак 분이에요. казак ал киши казак дегенде, жетекчибиз казак дегендей.